Бишкек шаарынын Ленин районунун номер 22 мектепке чейинки билим берүү уюму 1968-жылы курулган. Мектепке чейинки билим берүү системасынын биринчи жана эң маанилүү этабы төрөлгөндөн 7 жашка чейинки мезгилди камтыйт. Дал ушул мезгилден сандын, ой жүгүртүү, көңүл буруу, эс тутум, элестетүү, сүйлөө сыяктуу негизги сапаттары калыптанат. Балага билим берүүнүн кийинки баскычтарында өнүгүүсүнө шарт түзгөн эң маанилүү нейрондук байланыштарды түзөт. Канчалык ийгиликтүү андан ары өнүгүү болоору түздөн-түз мектепке чейинки мезгилде алган билимдеринен жана көндүмдөрүнөн көз каранды. 2021 жылдан баштап биздин бала бакча STEM билим берүү программасынын үстүндө иштеп жатабыз. Ал эми 2022 жылдан баштап сентябрь айынан балдардын Технопарк Орбиталь 3+ иш чарасын баштадык. Бул программанын артыкчылыгы жаш курактагы балдардын инженердик техникалык ой жүгүртүүсүн калыптандырат. STEM билим берүү үчүн биз атайын ылайыктап ресурстук кабинет ачтык. Бул жерде STEM жабдуулар менен тарбиячылар тайпаларында же болбосо бул кабинетте топ-топ балдар менен сабак өткөргөнгө шарт түзүп берилген. Мисалы балдардын Технопарк Орбиталь 3+да 8 орбиталь бар экен. Бизде 4 орбиталь ачылды. Эко-орбиталь, медиа-орбиталь, техно-орбиталь жана робо-орбиталь азыркы күндө аябай актуалдуу болуп жатат. Эко-орбиталь. Бул бөлүк эко-орбиталь. Биз бул жерде балдар менен жандуу жана жансыз жаратылышты изилдейбиз. Жандуу жана жансыз жаратылышты изилдеп, Конфуций айткандай, айтып берсең угам, көрсөтүп берсең эсимде калат. Ал эми өзүм жасасам түшүнөм дегендей, жандуу жана жансыз жаратылышты балдар жөн эле угуп көрбөстөн өздөрү эксперимент кылып, ошонун негизинде таанып билишет. Бул балдардын келечекте кесип тандоосуна чоң пайдасы тиет деген үмүттөбүз. Санарип тоорунда биз дагы заманга жараша мектепке чейинки бала бакчада инновациялык STEM технологиясын колдонуу менен баштадык. Бул балдардын интеллектисин чоңойтот. Ошондой эле техникага балдарды тартабыз. Мисалы, азыр бизде бул жерде робот мыш менен балдардын ойногонун көрсөтөлү. Бул жерде биз балдарды алгоритм түзгөндү үйрөтөбүз. Программалоону балдар өзлөрү жазап, андан ары робот мышка менен иштөөнү үйрөтөбүз. Кана биринчи эски программаны өчүрөбүз, алдыга 2 жолу, 3 жолу жылдырабыз. Андан кийин кой беребиз. Биздин балдар бул жерде командада ойногонго үйрөнүшөт. Заманбап дүйнө технологиялуу болуп бараткандыгына байланыштуу бизде замандан артта калбай кичинекей балдар менен мультфильм тартып жатабыз. Биздин орбитал, медиа орбитал деп аталат. Бул болсо биздин мультстудия. Бул жерде биз мультфильм тартаардан мурда балдар сценарий түзүп алат. Сценарийге жараша ар бир балдар каарманга жараша үн коштойт. Ошондой эле бул мультфильм тартып атканда балалык негизинде өтүлгөн темаларга жараша биз мультфильмдерди тартабыз. Ошондой эле мультфильмдин каармандарын биз пластилинден, түстүү кагаздардан жана ушул ар түрдүү курчактардан тартсак болот. Мисал алсак, Бурана легендасын тартуу менен, мультфильм тартуу менен биз балдарга кыргыз элинин тарыхын үйрөтөбүз. Ошондой эле балдар мультфильм тартуу менен чыгармачыл адам болуп чоңоюшат. Техноорбита в детском технопарке самая большая, потому что здесь у нас включены 3 модуля. Это Lego Education, математическое развитие и дидактическая система по обучению. Если мы остановимся по Lego Education, это у нас вот такой набор производства здания. Это не просто игрушка, это образовательная игрушка с образовательной направленностью. К нему есть вот такая вот книга учителя «Планета STEM». Здесь расписаны буквально все занятия. На сегодняшний день
наш детский сад смешанный, мы проводим обучение и на русском языке, и на кыргызском языке, поэтому мы сейчас в разработке планов на кыргызском языке. Эгерде келечекте жарандарыбыздын дүйнөлүк коомчулукта атаандаштыкка жөндөмдүү болушун кааласак, мектепке чейинки курактагы балдарга инвестиция салышыбыз керек.